8-октябрда Бишкек шаарындагы Коёнкөзов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн 5-кабатынан кулап түшкөн 16 жаштагы өспүрүм каза болду. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Өспүрүм Бишкек шаарындагы улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жаткан. Ал бүгүн түнү жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Буга чейин көп кабаттуу үйдөн 16 жаштагы бала кулап түшкөндүгү маалымдалган. Башка бирөөнүн турак үйүн өзүнө каттатып пайда көргөндүгү үчүн издөөдө жүргөн кыргыз жараны Москвада кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 41 жаштагы кыргызстандык 2010-жылы жеке нотариустун жардамы менен жасалма кол коюп, өзүнө таандык болбогон турак үйдү каттатып алган. Кийин аны банкка күрөөгө койдуруп 300 000 сом насыя алган. Ош облусунун Алай райондук ички иштер башкармалыгында кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Учурда кылмышка шектүү адамды Кыргызстанга алып келип, жоопко тартуу жолдору такталууда. Ысык Ата районунун Новопокровка айылында жеңил унаа поездин алдында калды. Кырсыктан 3 адам оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу жергиликтүү милиция билдирүүдө. Маалыматка караганда окуя кечээ түштөн кийин катталган. Поезд келе жаткан чакта жеңил унаанын айдоочусу өтүп кетүүгө аракет кылган. Бирок жетишпей калган. Поезд унааны сүрүп кеткен. Анын ичиндеги 3-өө оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Кой Таш айылында болгон окуяны иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия мүчөлөрү айылдын жашоочулары менен жолугушту. Жолугушуудагы сүйлөшүүлөр туурасында маалымат айтыла элек, бул кабарды өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү айылдагы бир катар объекттерге барышты. Анын ичинде турак үйлөр, өрттөнүп кеткен айылдык милиция бөлүмү дагы бар. Кара Суу районунун Калинин айылында жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Мектептин курулушуна 98 миллион сом сарпталып, каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Мектеп 550 орунга ылайыкталган. Белгилей кетсек, окуу жылы башталгандан бери Кара Суу районунда 4 жаңы мектеп колдонууга берилди.